Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Муаллим Сани китебин окуп улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз вакфун, токтоо. Вакфун кыргызчасын экен, токтоо. Мындан алдыңкы сабактарыбызда айткандай эле, араб тилинде негизги эреже бар. Кайсыл сөздөн токтосок, ошол сөздү сүкүндүү кылып токтойбуз. Мына ошол эреже Кур'ан-ы Каримде дагы колдонулат. Мисалы, Кур'ан-ы Каримде настаину деп турат. Токтосок, настаин. Ю'минуна деп турат. Токтосок, ю'минун. Я'ламуна деп турат. Токтосок, я'ламун. Түшүндүңүздөр, бул негизги эреже. Эми ушул эрежеге баш ийбеген эки нерсе бар туугандар. Аларды төмөндө эскеребиз азыр. Биринчи, та марбута менен аяктаган сөздө токтосок, аны сүкүндүү ха кылабыз туугандар. Эгер эрежеге ылайык эле айтсак, аны сүкүндүү т кылышыбыз керек болчу турабы туугандар. Бул эрежеге баш ийбей, эне сүкүндүү ха болуп кетет. Мисалы, гишаватун деп келет Кур'ан-ы Каримде. Токтосок не болот? Гишава, гишават эмес да, гишава. Хамиятун деп келет. Токтосок, хамия. Мумаддадатун деп келет. Токтосок, мумаддада. Экинчиден, фатхалуу танвин менен аяктаган сөздө токтосок, аны мат кылып созуп токтойбуз. Мисалы, юсрон деп келет. Токтосок, юсро деп токтойбуз. Юср деп сүкүндү кылып койбойбуз. Абадан деген сөздө токтосок, абада деп токтойбуз. Созуп токтойбуз. Мат кылып, негизги мат кылып. Тауабан деген сөздө токтосок, тауаба деп токтойбуз. Бул Ан-Наср сүрөсүндө келет, акыркы аятында иннаху кана тауаба. Андан кийинки темабыз туугандар, бул маддун. Ал-мадду деген не? Созуу кыргызча. Эреже. Эгер мат тамгаларынан кийин хамза келсе, анда ошол мат созулуп 4 же 5 аракет созулуп окулат. 4 же 5 аракет кандай өлчөм экенин азыр биргеликте угуп билебиз туугандар. Мисалы, саа. Мына саа деп созгондон кийин хамза келди. Демек ошол саа деп созулган матты 4 же 5 аракет 2-3 секундага созобуз. Саа, шаа, жаа, улаика, хаулаи, саваун, саилун. Албетте улап окканда да туугандар, эгер токтосок, бардыгын сүкүндүү кылабыз. Я айюха Исроилу, Джиброилу, Микаилу, Сиа, Джиа, Сиат, Суа, Абуа. Мына ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта идгам, иклап деген кээ бир эрежелерди өтөбүз, урматтуу туугандар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.